Бияка могу dungan мен корейский укол айтып беле. Ой? Саған эмес эле. Өткөндө сибирская язва эмне дегенди. Жанагы сизге звонить этип атат го бир бала, ошол балдар сайган. Мен жанында жүргөн балдар. Ветеринардын немесин таштап биз карайбыз, бизге чалгыла деген ошо балага чалгам да. Анан ал сиздин номерди берди. Туура, ушулар. Синеш. Жантыр. Гел. Жантыр. Oldu. Кетти. Oldu. Bunu öydörök emetpeyle mınça emne bayladınlar mı? Ayakalle baylap koysunlar. Emne turup. Onday davran olsun. Mikrofonunu taşlap geldim. Nasıl? Jangan çıkanlar mı? Taruh kenal parulu şundan alasın. Bilgin alan da? Bilgin. Bunda koy oğlum. 20 mı? Sen tohtum da sesap koydum. Böyle 5 kilo, ona kadar 5 olacak da. Ama 20 gram bu. Bastostan kalmayacak şu. İyi bir boyunca. Kasap tadı var. Na, все, görünür mü? Moya da gördün mü? Mягкое место. Эти, gördün mü? На. Жанту. Глубоко внутри мышц, глубоко. Немен инен түзгүлө киргизем, э? Ооба, мына көрдүңбү мына mesela? Анча массировать этип койбай, шишип кетпесин. Түшүндүңбү? Тиягында 2 күндөн бери биздин үйдө грипп кыздар. Баарыбыз грипп болуп атабыз. Бүгүн кичине жакшы. Кечөө эптеп эле нары бери кылып, эптеп эле ушу жандыктан курсагын тогузуп эле жатып алганбыз. Бүгүн кичине жакшы. Эртең менен туруп кофе ичейин десем аппетит жок. Азыр кайра саат 8 болду. 8 болуп калыптыр. Чайды ичип алып, эми чыгып барып уюмду карайын. Уюм ооруп атат. Укол неме сайып атам. Апасы оорусо мына бияктын баары бардак. Кечээ ашкан малинаны сахарга аралаштырып коюп койгом. Мында тоңдурушум керек азыр. Ушундай пландар. Эртең менен күндөгүдөй эле баягы идиш жугушту күйгүзүп койгом. Калган идиштер мына. Эртең менен ичип жугуш жерге таштап кетишиптир. Мына жана уйго сайып аткан укол капельницалардан экини коюп кеткен. Шарт болуп калышы да мүмкүн, кошуналар шарт болуп атат деп ушуну жазды. Тетралайф Advance деген. Анан жөн эле витамин для поддержки иммунитета. Мен ошо өзүм дагы витаминдерди дайыма колдонумдан уйга дагы бир витамин жастырып алдым ушинтип. Ушулар сайып атам. Муну бир күн саям, бир күн сайбайм, бир күн саям, бир күн сайбайм 20 миллилитрден. Муну деле ошондой кыла берем го, бирок муну 10 миллилитрден 5 эле жолу деди. Кийин немеге 2-3 айдан кийин 45 күндөн кийин деди. Кайра кайталап койсоң болот дейт. Бул иммунитетин эле экен. Зөрешка. Зөреш. Жүр, сен байлап келейин. Жвачка кылып аткан экен, ушинтип кирсең эле жвачкасын токтотот. Мурду агып атат, кандай симптомдору десеңер. Эме кене чабып алган дейт. Сүтү резко азайып кетти. 10 литр сүт алат элем, 5 эле литр алып калдым. Анан ушинтип денесинин ар кайсы жерин жалай берди. Аппетити мондай тазик менен бир жем жейт, неме силок жейт эле жарым деле араң жеп калды. Суну дагы ошентип бир тазик сууну 3 бөлүп, бир күндө араң ичип калды да. Первый симптомдор ошондой экен. Эгер немесинен зарасынан кан аралаш чыкса, анда корову уже не спасти дейди ветеринар. Раз эрте айыпсыңар. Анан мына могу сары болуп атат, көрдүңөрбү? Карегинин ак жактары. Ушунусу саргайып кетет экен. Первые признаки ушулар экен. Заряжканы байлап койдум. Үй жака барайын эми. Аппетити жакшы жеп калган. Бирок инчейин баары майда жара. Ошондой дагы болот экен да симптомдору. Арыктап да кетти болчу. Мындан 28 29 чыкты кыздар. 20сын саттым бирөөгө 100 сомдон. Калганы калды. Биякта өзгөрүүлөр болуп кетти. Мунун ичине да бирөө тууп баштаптыр да. Жакшынакай уялары бар. Аякка туубайм, мына ушу чөптүн жанына тууган турат булар. Бир 10 күн ушундай эле суу куюп турам, ато баары буту менен түшүп алышат ошо суунун ичинечи. Ушинтип коем. Так, 1. Бул жерде 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 30 штук чыккан экен. Бирөөсү өлүп калды, калганы мына ушу. Мо лампочка атайын кызыл болуп жанат, бул жөжөлөргө стресс кылбаганга. 200 сом ушундай экен. Кийинки видеолордо ушул магазиндин да видеосун кошом. Тети жерде ак градусник мо 4 чарча. 35 градустан баштайм дагы. Кичине 25ке чейин түшүрүп, кайра көтөрүп ушинтип кое берем. Бирок түндө жылуулап кетем, жылуу бармайм. Бүгүн мунун баарын жууп, дезинфекциялап кайра башка салыш керек. Бул баягы эко житимдер. Апасы өлүп калган да булардын, таштап койгон. Таштап койгон негизи биринчи көрсө ошо өзүн жаман сезип таштап койгон окшойт эле, анан өлүп калган. Жемди анан коем да куштардын.